Кудайдын чакырыгы 23-июнь. Статистикага ылайык, балдарга кам көрүү жана аларды багуу тармагы айрыкча бала бакчаларда иштөө эң аз айлык төлөнгөн кесиптердин бири болуп эсептелет. Эмнегедир кичинекей балдар коом үчүн баалуулугун жоготуп койгондой сезилет. Чынында бул маселе көптөн бери бар. Жаңы келишим мезгилинде балдар бата катары эсептелгенине карабастан, ымыркайлардын өлүмү абдан жогору болгон. Ошентсе да, балдардын чыныгы баалуулугу алар үй иштерине жардам бере ала турган жашка жеткенде гана билинген. Исанын окутуусу көп маселелерде коомдук пикирге каршы келген. Шакирттер да Исага балдарын алып келген адамдарга нааразы болушканда, Иса алардын өздөрүн ашкерелеген. Марк жазган жаш кабарда айтылгандай, Иса атүгүл абдан нааразы болгон. Алардын мамилеси аны чындап капа кылган. Ошондуктан ал мындай деген: балдардын мага келүүсүнө жол бергиле. Аларга тоскоолдук кылбагыла. Анткени Кудайдын патшачылыгы ушундайлардыкы. Иса балдардын маанилүүлүгүн гана белгилебестен, ошол учурда коомдо баалуу эсептелген адамдарды да ал мисал катары көрсөтүп, баарыбызды балдардай болуп, Кудайга толук көз каранды жана муктаж болууга чакырган. Исанын бул сөздөрү сиздин балдар менен жана жашооңуздун булагы болгон Кудай менен болгон мамилеңизди кантип өзгөртө алат деп ойлойсуз?